Кырказык айылында жакшы саамалык. Көптөн күткөн Ордо аянтчасы ачылып, айыл эли кубанычта. Ордо аянтчасынын жер пайы казылгандан баштап бүткөнгө чейин курулуш жумуштарынын башында Максатбек Керимбай уулу турган. Айыл тургундары материалдык жардам көрсөтүшкөн. Ордо аянтчасына Максатбек Керимбай уулунун атын айыл эли сунуштаган. Бергеми көп адамдардын салымдары бар. Айыл өкмөттүн салымы да аябай чоң. Оңой эле бүтүп калган жок. 2 жыл болду, 2 жылда бүттү. 2 жылда бүттү. Мен ушу кыргыз элиме ыраазычылыгын билдирем. Бактыбек Шерипбеков 2010 жылдан бери Ордо оюнун ойноп, эл аралык турнирлерге катышып келет. Жакында эле Ордо оюну менен 5-көчмөндөр оюнуна барып келген. Айылга Ордо аянтчасын куруу идеясын Бактыбек көтөргөн. Ушул залды өстүн элге ушу жаштарга, балдарга телефон ойноп, кагакта бир жаман оюндарды ойнобой, ушу кыргыз тилинин улуттук оюндарын ойноп, ушу жетишкендиктерге жетишсин деп салдык. Кудай буйрса, ошо талас элин бүт чакырам, залыбыз ачык, Ордо оюнуна келип турсун. Жаңы курулган Ордо аянтчасынын ачылганына айыл эли кубанычта. Замандын талабы менен өсүп келе жаткан жаш муун уюлдук телефондун оюндарын эмес, кыргыздын улуттук оюнун ойноп күн өткөрсө дешет. Ордо бул өзү тактика да, акыл оюну дагы, тактика дагы, физарядка дагы баардык ичине камтылган да. Бул эми Алла Таала ушуну бизге кут кылсын. Муну салып берген балдарыбыздын келечектери кең болсун. Элибизге бир жакшылык тартып келген. Жакшылык тап келгенде эми ушул мына эртең жана 80 жылдыкта Кудай кааласа ушул жерде Ордо оюну боюнча мына мелдештер жүрөт экен. Мына жакшылык деген ушул балам. Оюн кызуусунда. Жаңы ачылган Ордо аянтчачылары менен балдар оюн куруп, ар биринин колунда бирден томпой. Командага бөлүнүп, Ордодогу ханды кулатып, Ордону ээлеп калууга аракет кылышууда. Ордо оюнун үйрөнгөн бала сөзсүз түрдө чыдамкайлыкты, этияттыкты, шамдагайлыкты, амалкөйлүктү, тыкандыкты өздөштүрөт. Гүлзада Бакаева, Элхан Арстанбек уулу, Талас району.